Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Urmattu Müslüman bir tuğandar. Biz bu gajeri ötkönki sabaklarda şu akida tuğrasında kirişüler olgan. Bugün ошол mına biz Molda Savur ustatыбыздын, damlabızdan şu tawhid akidalar jinağı dep mehnet kılıp ketken eken. Mına ошону менен таанышып атабыз. Туура бизде бул акыйда ислам диніндегі ең бір зарыл нерселерден. Адамдын акыйдасы туура болбосо, анын кылган ибадаты, анын жасаган иштери, сооп амалдардын баардыгы күйүп кетиш коркунучу бар. Ошондуктан бул акыйда эң зарыл. Акыйданы билиш ар бир мусулмандын моюндагы түздөн түз милдети. Жараткан Аллахты таанып, жараткан Аллах туурасында, бейиш туурасында, тозок туурасында, кайып маселелер туурасындагы аларга иман келтирүү бул мусулмандын моюндагы түздөн түз милдети болуп эсептелет дагы. Бул акыйда маселелеринде билбей калуу, же акыйда маселесинде кээ бир нерсени элес албай калуу бул кечиримсиз болушу мүмкүн. Мисалы намаз, орозо, ибадат, фик маселелерине келе турган болчу болсок, ал маселелерде казасы бар. Каза кылып, же болбосо кийин тобо кылып неметсе болушу мүмкүн. Бирок бул акыйда маселесинде андай нерсе жок. Акыйда мусулмандын акыйдасы түз болуш керек, туура болуш керек. Аллах Таалам баарыбызга туура ишеним, акыйда берсин. Мынакей ислам ааламында өзүбүздүн ахли сүннөт вал жамаат аалымдары, алардын катарында биздин ханафи мазхабтан чыккан аалымдар ошол пайгамбардын акыйдасын жеткирүүдө эбегейсиз зор мээнеттерди кылган. Мына ошол мээнеттердин бири мына ушул китепте баяндалган. Азыр бул жакта окуп өтөбүз. Кыргызча колубуздагы китеп ушул Молдо Саур устаздын Дамланын китеби болуп атат. Андан чыкары бизде билесиздер Рахматы Чубак ажыкебиздин дагы китеби бар акыйда туурасында. Андан чыкары азыр кийинки учурларда жанагы Алмамбет Осмон уулу деген устаз бар. Мына ошол кишинин дагы акыйда боюнча китептери чыккан. Андан кийин Тажид Нешанкулов деген дамлабыз бар. Мына ал кишинин дагы ошол Фиккул Акбардын которуп чыккан китептери бар. Негизинен кыргызча акыйданы үйрөнүп билип алгым келет десе, ушул китептер бар. Дагы башка китептер болушу мүмкүн. Бирок негизи такталып, тастыкталып, ошол муфтияттан текшерүүдөн өткөн китептерди окусак өзгөчө акыйда жаатында бул биз үчүн зарыл болуп эсептелет. Элибиздин ынтымак үчүн жана эң негизгиси акыйдабыз туура, пайгамбардын акыйдасынан адашпаш үчүн. Биз мусулмандар ошол биздин акыйдабызды, биздин ишенимибизди бурмалап жаткан, билип билбей бурмалап аткандар, кээ бирөөлөр билип бурмалап аткандар бар, кээ бирөөлөр билбей эле алданып калгандар бар. Ошондойлордон биз акыйдабызды таза тунук сактап калыш бул ар бир мусулмандын моюнундагы түздөн түз милдети. Өзгөчө аалым уламаларга бул милдет болуп эсептелет, важип болуп эсептелет дагы. Ошондуктан биз өзүбүздүн акыйдабызды таза тунук үйрөнүп, жана өзүбүздүн бала чакабызга, өзүбүздүн кийинки муунга туура үйрөтүп берүү бул биздин моюнубузда чоң милдет. Мисалы үчүн азыркы учурда мына туура эмес жайылып кеткен акыйданын бирөөсү Алла Таала асманда деген акыйда. Алла Таала асманда же Алла Таала аршта деген акыйда. Буну азыр бөлөк бирөөлөр айтпайт. Буну бөлөк бир гайри диндер, дини бөлөк бирөөлөр айтпайт. Ошо мусулманмын деген, биз менен чогуу 5 убакыт намазга барып, бир мечитте бир намаз окуган адамдарда Алла Таала асманда же Алла Таала аршта деген ишеним бар. А бул чындап Куран хадистин көрсөтмөсүнө, сахабалардын көрсөтмөсүнө, Имам Азамдын көрсөтмөсүнө, Имам Матуридин Куранды чечмелегенине, 4 мазхаб аалымдарынын Куран хадисти чечмелегенине каршы келген түшүнүк Алла Таала асманда деген. Алла Тааланы орунсуз, жайсыз, Алла Таала эч бир орунга, жайга муктаж эмес деп биз ишенишибиз керек. Анткени аалымдар, 4 мазхаб аалымдары ошону айтып келген. Ал эми кимде ким Алла Таала асманда дей турган болчу болсо, анда бул ошол 4 мазхабтан адашкан, 4 мазхабтын жолунан адашкан. Өзгөчө биз ханафи мазхабын айта турган болчу болсок, биздин ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында адашкан акыйда болуп эсептелет. Анткени могул жактан окуйбуз. Акайды Насафиде дагы, Бадул Амалиде дагы, Фиккул Акбарда дагы, Васиятта дагы Алла Таала орунсуз экендиги, Алла Таала аршта өзүнүн кудуретин көрсөтүү үчүн жараткан экендиги, Алла Таала аршта бир тура турган өзүнө орун кылып алды деген пикир туура эмес экендигин биздин аалымдарыбыз, Ханафи, Матуриди аалымдарыбыз баса белгилеп келген.
бул кашкайып, ап-ачык даана, эч кандай бир кыйытма майында эмес, ачык даана тексттер менен жазылган. Ошондуктан биз ушул нерселерди өзүбүздүн элибизге, жерибизге, өзүбүздүн мусулмандарга жеткирип, өзүбүздүн келечек, жеткинчек жаш муунга туура Куран сүннөт акыйдасын менен суугарып калуу биздин мойнубуздагы милдет. Мына ошондуктан өзгөчө молдолор, дин жолунда кызмат кылып жүргөн адамдар ушул нерсеге бир аз көңүл бөлүп, ушул нерсеге кош көңүл болбостон негизги нерселерди берип койсок деген бул бир молдо катары, бир диний кызматкер катары бул биздин бир сураныч, өтүнүч. Анткени эмнеге дегенде азыр биздин Кыргызстанда каптап кетти. Жада калса өзүбүздүн балабызды билбейбиз. Биз элге барып шарият айтабыз. Өзүңдүн балаң ошол интернеттен таасирленип, ошол мазхабсыздардын акыйдасын же мазхабсыздардын көз карашын өзүндө сиңирип алган учурлар бизде Кыргызстанда ондоп эмес, жүздөп кездешиши мүмкүн. Миңдеген адамдарда ошондой көз караштар болушу мүмкүн өзгөчө жаштарыбызда. Ошондуктан мына могул Молда Сабыр устазыбыздын которгон китебин окуп баштап атканыбыздан да маани маңыз ошол. Мында өтө тереңдеп кирбейбиз. Жөн гана бизге карапайым элге керектүү болгон акыйдаларды, ишенимдерди айтып түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Анан илимдүүлөр алар тереңдеп кирип, ал илмул каламга кирип, ошол жактагы далилдери менен башка акыйда, башка бидат акыйдадагылардын талаш тартышын окуп, ал изилдей турган ал илимпоздордун, чыныгы аалымдардын иши. Ал эми биз могул жерде ошол карапайым мусулманга керектүү болгон акыйда маселелерин баяндап бергендин үстүндө иштейбиз иншалла. Качан гана алардын мынакей бузук ойлорун ислам дини канатын кенен жая баштаганына ого бетер ичи күйгөндөр жөн жаткан эмес. Карасаңыз, барып уже пайгамбарыбыздын доору өттү, сахабалар, табииндер, таба табииндер доору келгенде ислам дининин өсүп өнүгөнүн көрө албагандар чыккан. Түрдүү кара өзгөй пландарды түзүп, ар тараптан азгырыш үчүн мусулмандын ичине аралап кирип, ыгын таап, Куран хадистин тавилин түшүндүрмөсү боюнча ар түрдүү ой пикирлерди тарата башташкан. Карасаңыз, ушундай болгон. Атайын дин душмандары, Куранга, исламга, динге душман болгондор керек болсо жаштарын атайын Куранды үйрөтүп, динди үйрөтүп, ал динди алар үйрөнгөндө ошо Аллага кулчулук кылайын деп үйрөнгөн эмес. Биз мисалы дин үйрөнгөндө Аллахты тааныйын деп үйрөнөбүз. Биз дин үйрөнгөндө биз Аллахка кулчулук кылайын деп үйрөнөбүз. Биз дин үйрөнгөндө Алланын ыраазылыгына жетейли, бейиш тозоктон бейишке кирейли, тозоктон алыс болойлу деген ниетте үйрөнөбүз. А бирөөлөр бар, алар да биз сыяктуу адам. Бирок Алла Таала иман бербесе кыйын экен. Алар исламды окуйт. Алар Куранды менден жакшы окушу мүмкүн. Алар Куранды биз жат билбеген Куранды алар жат билиши мүмкүн. Биз билбеген, биз окубаган шарият китептерди алар окуп койгон. Бирок алардын максаты шариаттан кыйкым табуу максатында. Шарият деп кыйкым табып, мусулмандар деп ушу кадамынан, туура жолунан адаштыруу максатында ошондой иш аракеттерди көргөн атайын топтор, атайын жамааттар, атайын бир элдер жок эмес. Бул кылымдардан бери болуп келген, адам атадан бери болуп келген, бул кыяматка чейин боло бере турган процесс. Бирок мусулман адамдын мойнундагы милдети ушул нерсени ушундай азгырыктарга биз алдырбастан өзүбүздүн акыйдабызды таза, тунук бойдон коргоп калуу бул мусулмандын милдети, өзгөчө аалым уламалардын мойнундагы важиби, парзы, түздөн түз парзы десек болот. Андан тышкары душман эмес, өзү мусулман, мусулманчылыкка күйөт. Бирок ошол мусулман Куранды, хадисти түшүнүүдөгү багытты туура эмес тандап алган жаштар дагы топ көп. Кээ бир мусулман бир туугандарыбыз да көп. Алар исламга душман эмес, алар мусулманчылыкка душман эмес. Алар болгону багытты туура эмес тандап алган. Карасаңыздар, бул Куранды, хадисти туура эмес тафсирлесе, бул адашууга барат экен. Мисалы, Азирети пайгамбар алейхиссалату вассалам дүйнөдөн өттү. Азирети Абу Бакр Сыддык халифа болуп, пайгамбардын тактысына отурду. Анан өзүнүн ишин кылып баштады. Кийин зекет жыйнай турган учур келгенде, Азирет Абу Бакр Сыддык атайын зекет жыйнай турган, зекет топтой турган адамдарды дайындап, сен баланча урууга, сен баланча айылга, сен баланча айылга барып, ошолордун зекетин топтоп келгиле. Зекетин топтоп келип, анан
байтул малга, жалпы мамлекеттик бюджетке түшүп, анан ошол жерден жетим жесирлерге бөлүштүрүп берген. Азирети Абу Бакыр Сыддык ошентип атайын амилдерди, зекет жыйнагандарды жөнөтсө, кээ бир айылдагылар жок деген, зекет бербейбиз деген. Анткени неге десе, жанагы Курандын аяты зекет туурасында аузу биллахи минеш шайтанир ражим хуз мин амвалихим садакатан тутаххируhum ва тузаккихим биха ва салли алейхим инна салатака саканул лахум деген аят бар. Ушул аяттын тафсирин алар туура эмес тафсирлеп алышкан. Алар айткан, демек бул жерде биз зекетти пайгамбарга беришибиз керек. Демек Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар дүйнөдөн өттү, зекет бериш болду бизге парз эмес деп туруп, Азирети Абу Бакыр Сыддыктын айтканына көнгөн эмес. Демек карасаң, ошол учурда деле Куранды туура эмес түшүнүп алуудан жаңжал келип чыккан. Кийин Азирети Абу Бакыр Сыддык, эй туугандар, силердин монтип Куранды момундай тавил кылып, момундай тафсир кылып атканыңар туура эмес. Силер зекет ар бир мусулманга парз экендигин айтса да алар көнгөн эмес. Кийин Азирети Абу Бакыр Сыддык жетекчи катары атайын аскер жиберип, аларды күч менен ошол өкүмгө моюн сундургандыгы тарыхта бар. Демек, кээде мусулмандар Куранды, хадисти туура эмес түшүнүүдүн өзүндө ар кандай ача пикирлерге барышы мүмкүн да. Ошондуктан биз Ханафи мазхабын карманабыз фикда, акыйдада Матуриди акыйдасын карманабыз дегендин мааниси эмне десе, бүтүндөй үммөт бир ооздон Ханафи мазхабы Куран сүннөткө дал келген мазхаб экендиги, Куран сүннөткө кайчы келген жери жок экендигин төрт мазхаб Ахлу сүннөт вал жамаат аалымдарынын бардыгы бир ооздон муну кабылдаган. Ошондуктан биз Ханафи мазхабыбыз, ошондуктан биз Матуриди акыйдасындабыз дейбиз да. Ошондуктан бул жол эч кайсы Курандын аятын же пайгамбардын хадисин чечмелөөдө туура эмес бир чечмелөө менен эмес, тетиринче чыныгы илимдин негизинде чечмелегендиктен Ахлу сүннөт вал жамаат жолу болуп белгилүү болгон. Ошондуктан Ахлу сүннөт вал жамаат дегенде ким түшүнөбүз? Фик боюнча 4 мазхабты түшүнөбүз. Акыйда боюнча 2 мазхабты түшүнөбүз. Натыйжада тавил жаатында ой пикирлер көбөйүп, мусулмандар арасы бөлүнүп, карама-каршы пикирлер көбөйүп, ар түрдүү тавилдер, жаңы ой пикирлер, тескери реформаторлар майданга чыгып, түрдүү фатвалар пайда болуп, ар кандай өзгөрүүлөр көбөйө бергенден улам, муштахид аалымдар тавил таржыма жөнүндө илимий тартип эрежелерди иштеп чыкканга мажбур болушкан. Көрдүңүзбү? Ушинтип Куранды түшүнтүп туура эмес тафсирлей бергенден, анты бергенден, минти бергенден муштахид аалымдар келген дагы Куранды, хадисти түшүнүүдөгү атайын усул эрежелерин түзүп чыккан. Ошентип илимдер калыптанган. Ар бир муштахид аалым өзүнүн илимий даражасына жараша изилдөөнү баштаган. Натыйжада туура жолдун багытын аныктай турган усул эрежелер иштелип чыккан. Көрдүңүзбү? Субханалла, ошол Куранды, сүннөттү кантип түшүнүүнүн жол жобосун, ошон үчүн бизде усулул фикх деген илим бар. Бул шариятта адал арам деп коебуз го. Ошол адал арам кайсы себептен арам болду, кайсы себептен макруh болуп атат, кайсы себептен бир амал сүннөт болуп атат, кайсы себептен бир амал мустахаб болуп атат, кайсы себептен бир амал макруh болуп атат. Ошонун бардыгын изилдеп, окутуп, ошонун жыйынтыгын чыгарган, ошол адал арамын иликтеп, жиликтеп берген бул усулул фикх илими да. Ошондуктан аалымдар ушундай илимдерди түзүүгө аргасыз болгон, түзүлгөн. Мына ошонун негизинде ислам дини таза тунук бойдон сакталып калган. Ошол эрежелер сакталабы? Демек Куранды түшүнүүдө биз адашпайбыз. Эгерде ошол эрежелердин бирөөсүн окубастан эле түз эле келип туруп эле өзүң Куранды окуп түшүнгөндөй амал кылсаң, анда адашасың. Ошон үчүн аалымдар илгери 12 илим дейт эле. 12 илимди окуган адам Курандан, хадистен, шарияттан сүйлөсө болот дейт эле. Кийин 15 илимге өткөн, азыр 20 илимге жетип кетти окшойт. Улам сайын, жыл өткөн сайын, доор өткөн сайын илимдер көбөйүп атат. Анткени ушул Куранды, хадисти, мазхабты, акыйданы түшүнүш үчүн бир топ алдын ала мукаддима болуп эсептелген, алдын ала ошол акыйдага кириш үчүн, акыйданы түшүнүш үчүн алдын ала окула турган атайын предметтер бар. Ошолорду окумайын
аны түшүнүш кыйын болуп калды. Фикты түшүнүш үчүн алдын ала окула турган нерселер бар, сабактар, предметтер. Аларды окумайын фикты түшүнө албай калды. Ал эми тафсирди, хадисти койчу, аларды окуп үйрөнүш үчүн, аны түшүнүш үчүн бир топ предметтер бар. Аларды окумайын эч качан ал адам хадисти түшүнөм деп айта албайт, же фикты түшүнөм деп айта албайт. Ошондуктан азыр болсо бизде ушундай бир жупуну бир жөнөкөй эле түшүнүк келип, хадисти ача калып эле окуп эле, анан кийин шархылап эле, ошого амал кылып, бунун баардыгы эмне болуп атат? Этеги барып туруп, ушу Куран хадис туурасында ача пикирлердин пайда болуусуна жана адашууга алып келип атат. Ошондуктан бул акыйда деген эмне? Матуриди акыйдасы деген эмне десе, бул Куран сүннөттөн алынган, бир эрежеге салынган, Куран сүннөттүн тартибинен чыкпаган акыйданын эрежелер жыйнагы десек болот да. Көп муштахид илимпоздордун ичинен 4 муштахид аалым эмгеги жогору бааланган. Алар Имам Азам, Имам Шафии, Имам Малик, Имам Ахмад. Алла таалалардан разы болсун. Бул асыл аалымдарды көп сандаган билимдүү аалымдар колдогон. Кубаттап, алар тууралуу жылуу ой пикирлерин билдирип, эбегейсиз чоң эмгектер жаратып, аны мусулмандарга таратышкан. Ататалгандардын ар бири ислами илимдерди чечмелөөдө жана жайылтууда өтө чоң салым кошкон. Булардын жолун миңдеген аалымдар, 100 миңдеген шакирттер ээрчиген. Калгандардын иштихаттары анчалык өнүкпөй калган. Аталган асыл муштахид аалымдар Куран менен сүннөттүн жолунан тайбай, тавил таржыма жөнүндө өз мектептерин түзүшкөн. Ким кимисинин жолун тандап жактырса, ошол жолго таандык болуп калган. Мына ошентип мазхабтар пайда болгон. Мына ушул 4 мазхаб тутунгандарды ахлу сүннөт вал жамаат деп атап коюшкан. Буларга каршылар адашкандар деп кабылданган. Көрдүңүздөр, мына ал жерде сөздүн жыйынтыгы ушул болуп атат да. Муштахид аалымдар чыкты дагы өзүнүн орунда. Алар иштихат кылып Куран сүннөттүн негизинде шарият өкүмдөрүн, фатваларды берген. Бирок ошол көптөгөн муштахидтер болгон, бирок ошол көптөгөн муштахидтердин ичинен суурулуп, ушул 4-өөсү майданга чыккан. Ушул 4 мазхаб аалымдар. Бүтүндөй ахлу сүннөт вал жамаат аалымдары миңдеген, 100 миңдеген аалымдардын баардыгы ушул 4 мазхабтын Куран сүннөткө түптөлгөндүгүн элдин баары моюндап келген. Мына ошентип 4 мазхаб калыптанган. Ошондуктан ахлу сүннөт вал жамаат ким дегенде ушул 4 мазхабты эсептейбиз. Куран сүннөт менен жашаган, Куран сүннөттөн адашпаган мусулмандар кимдер дегенде ушул 4 мазхабты карманган ахлу сүннөт вал жамаат элдери дейбиз. Эгерде кайсы бир мусулманмын деп бир адам, бирок ушул 4 мазхабтын бирөөсүнө өзүн таандык деп эсептебесе, анда ал адам акыйдасы адашкан, бидат жолдо жүргөн адам болуп эсептелген. Ошон үчүн мусулмандардан ахлу сүннөт вал жамааттын, мусулмандардын ичинде ахлу сүннөт вал жамааттан башка шиялар болобу, хавариждер болобу, муътазилалар болобу, кадариялар болобу, муржиялар болобу, дей койчу канчалаган адашкан топтор, мазхабтар болбосун, бүт бардыгы алардын акыйдасына бидат аралашкан, алар туура эмес жолдогу акыйда деп эсептелет дагы. Ушул 4 мазхаб биригип келип туруп ахлу сүннөт вал жамаат болуп эсептелет. Алхамдулилла, биз ошондой ахлу сүннөт вал жамаат элинин ичиндебиз. Биздин ата бабабыз Ханафи мазхабын карманып келген, фикх боюнча Матуриди акыйдасын карманып келген. Ал эми сопучулукта, адеп ахлак мектебинде биздин ата бабабыз Накшбанди тарикатын карманып келген. Кожо Ахмад Ясави да мына бул тарапта жашап өткөн. Кээ бирөөлөр Ясавия тарикатын, негизи Кыргызстандын тарыхын карап келсе, бул тарикат боюнча 3 тарикат жолун карманган элдер өткөн экен Кыргызстанда. Накшбандия, Ясавия, анан кийин Кадирия, Абдулкадир Жиланинин Кадирия тарикатын тутунгандар болгон. Бирок дээрлик көпчүлүгү ошол Накшбанди тарикаты болгондуктан азыркы күндө дагы биздин эл арасында, эл катмарында ошол Накшбанди тарикатын тутунуп, сүйүп, ошону карманып жүргөн мусулман бир туугандарыбыз аябай арбын. Мазхаб башчылар амалга байланышкан өкүмдөрдү бир ооздон фикх деп атап, ал эми анын далилдерин ийне жибине жери иликтеп түшүндүрсө, аны усулул фикх деп аташкан. Көрдүңүздөрбү? Демек, фикх илими жана усулул фикх илими бар. Эгерде адал арамды үйрөткөн илим болсо ал фикх илими, ал эми ошонун ийне жибин изилдеп далилдерин окуткан илимди усулул фикх илими деп аташкан.
Акыйдага байланыштуу маселелердин далилдерин терең иликтенишин илми калам деп аташкан. Анткени илимдин бул түрү практикалык аракеттен эмес, акыл эс жана ойлонуунун аракети менен сөз аркылуу тарайт дейт да. Демек, акыйдага байланыштуу болгон маселелерди болсо, илми калам деп атаган, же болбосо акыйда илми деп атаган. Дин таанууда же анын сырларын аңтарып билүүдө акыл эстин орду чоң. Караңыздар, бизде Матуриди акыйдабызда дин таанууда жана бул акыйданы түшүнүүдө акыл эстин орду чоң. Куран Карим менен куттуу хадистерде адамды терең илим үйрөнүүгө, асыл ойлорду кеңешип ишке ашырууга, адалдык менен акыл эсти өстүрүүгө, курчутууга, жашоонун ары жагында эмнелер бар экенин аңдап билүүгө жана эркин ой жүгүртүү үчүн алчу сабактар жүгүрткөнгө арбын дейт да. Карасаңыз, демек бизде кээде ушундай бир учурларда ушундай бир эмелер таркалып кеткен эл оозундачы, Куран хадис турганда акылыңды иштетпе. Кээ бир мусулмандарда ушундай түшүнүк бар да, Куран хадис турганда акылыңды иштетпе. Болду, Куранда эмне деди, хадисте эмне деди, ошону карман дей берет. Бул жеткен адашкан түшүнүк. Анткени Куран хадиске акылыңды иштетпесең каяктан түшүнөсүң? Куран хадисти билесиздерби? Тарыхты карап келе турган болсо, Куран хадисти кимдер түшүнгөн? Эң акылы тунук, эң акылы күчтүү курч адамдар, аалымдар болгон. Ошон үчүн Имам Шафи ошондой аалым болгон. Имам Азам ошондой аалым болгон. Ошон үчүн Имам Шафилер, башка аалымдар Имам Азамды айткан. Имам Азам ушундай адам болгон. Муногул жерде жаткан тоголок кара ташты алтын деп доказать этем десе, ошол таштын алтындай касиетке ээ экендигин далилдеп берип кое тургандай акылы терең, акылы курч адам болгон деген да. Ошондой өтө акылы терең, акылы курч аалымдар анан бизге Куранды түшүндүрүп берген. Көрүнгөн эле адамдын сөзүн оң түшүнө албаган адам анан Куранды каяктан түшүнсүн? Дин шариятты каяктан түшүнсүн? Ошондуктан Куран хадис турганда акылыңды иштетпей Куран хадисти карман деген бул кайсы бир деңгээлде адашкан түшүнүк. Анткени эмнеге дегенде туура биз деген бул сөздү айтканда Куранды хадисти карманба дебейбиз, андан алыспыз. Болгону Куран хадисти түшүнүш үчүн ошондой баш керек, ошондой акыл керек. Анан Куран хадиске акылыңды иштетпе, Куран хадиске акылыңды иштетпей Куранды окусаң, акылыңды иштетпесең эмнени түшүнөсүң? Курандын өзүндө, пайгамбарыбыз хадистерде, бир топ хадистерде, бир топ аяттарда акылыңарды иштеткиле, ойлонгула, ой жүгүрткүлө деп Аллах Таала өзү Куранда айтып атса. Афала ятадаббаруна ал-Кур'ана ам ala qulubin aqfaluha. Алар Куран туурасында ойлонбойбу? Же алардын жүрөктөрү кулпуланып калганбы деп атат. Афала яqilun, афала taqilun. Ой жүгүрүшпөйбү? Акылга алчабайсыңарбы? Ойлонбойсуңарбы? Акылыңарды иштетпейсиңерби деген аяттар толо болуп атпайбы? Демек, ошондуктан бул Куранды түшүнүш үчүн, шарият, хадисти түшүнүш үчүн сөз жок, акыл керек болот. Ошондуктан биздин Матуриди акыйдада акылдын дин таанууда же анын сырларын аңтарып билүүдө акыл эстин орду чоң деп бул жерде Молда Сабыр Дамла устазыбыз мына ушинтип айтып атат да. Ошондуктан акылдын орду чоң. Акыл канчалык мыкты болсо, акылың канча терең болсо, ошончолук деңгээлде дин шариятты терең, таза, даана, тунук түшүнөсүң жана алданбайсың. Илимдин түпкүрүнө сүңгүгөн сайын акыйкат айкын байкала баштайт. Өзгөчө таухид түрдүү ой пикирлер, ар кандай көз караш, талаш тартыштар жаралат. Бул өтө опурталдуу илимге айланган десек жаңылышпайбыз. Бул илимде ар түрдүү бурмалоолор болуп кетерин байкаган Азирети Имам Азам башканы коюп дал мына ушул таухид илимин өзөгүн түзгөн Фикхул Акбар жана Васият китебин өз колу менен жазып калтырган. Негизи Имам Азамдын ошол эме туурасындагы акыйда туурасында жазган 5 рисаласы бар. Бул жерде Молда Сабыр Дамла экөөнү айтып атат. Демек, ошондой түрдүү адамдар акыйданы туура эмес түшүнүп, акыйда маселесинде адашып кетүүдө өтө бир абал бир опурталдуу болгондуктан Имам Азам дагы өзү ошондой кылган. Өткөндө да айтканбыз, Имам Азам ошол эмеден өзү Куфада турган да, Куфа шаарынан Басра шаарына 20 наифан дейт да,
Демек 21 нече жолу, 25 жолу, 27 жолу атайын Басрадан, Куфадан Басрага келген. Не келген десе, ошол Басрада муътазилиттер дегендер болгон ошол кезде. Ошол муътазилиттерге өзүнүн ахлу сүннөт вал жамаат акыйдасын туура экендигин, алардын кээ бир көз караштарынын адашкан экендигин тастыктоо иретинде, далилдөө иретинде аларга илимий атайын бир майдандарга келип кеткендиги тарыхта айтылат экен да. Демек имам Азам рахматулла алейхи акыйда үчүн күйгөн. Ошон үчүн имам Шафии рахматулла алейхинин өзүнүн сөзү бар экен. Атқанна зака qabla хаза деген. Биз аны мындан мурун жакшы үйрөнгөнбүз деген да. Демек бүт муштахид алымдардын баары биринчи очередде фикка кириш электен мурда акыйданы бекемдеп алып туруп, анан кийин фикка киришкен. Ошол сыяктуу имам Азам рахматулла алейхинде мына карап көрсөңүздөр, имам Азам өзү биз имам фик боюнча имам Азам мазхабындабыз. Бирок имам Азам фик боюнча бир да китеп жазган эмес. Мисалы, имам Азам ошо акыйда боюнча мынакей ушул 5 рисаласы бар, муснат китеби бар хадис боюнча мисалы. Ал эми имам Азамдан калган фик, шарият өкүмдөрдү, фатвалардын бардыгын китеп кылып топтогон бул имам Мухаммад болгон. Имам Мухаммад имам Азамдан жаттап калган, билип калган, эстеп калган фатвалардын бардыгын китеп кылып жазган 6 китеп болгон. Ошол 6 китеп биздин Ханафи мазхабта зохирур риваят китептер. Зохир деген анзахри қалб десе жатка деген сөз. Зохир риваят деген зохир риваят анил имам деген сөз да. Абу Ханифадан жаттап калган фатваларын китеп кылып жазган 6 китеп болгон. Мына ошондуктан имам Азам ушундай акыйда илиминде бурмалоолор болуп кетерин байкаган Азирет имам Азам башканы коюп дал мына ушул таухид илимин өзөгүн түзгөн Фикхул Акбар жана Васият китебин өз колу менен жазып калтырган дейт. Демек Фикхул Акбарды имам Азамдын өзүнүн шакирти, өзүнүн баласы Хаммад деген болгон. Имам Азамдын өзүнүн устазы, негизи билесиздер, имам Азамдын устазы Хаммад ибн Абу Сулайман. Хаммад ибн Абу Сулайман Ибрахим Нахайды окуган. Ибрахим Нахай болсо Ибн Масудтан. Ошентип биздин Ханафи мазхабтагы немебиз ошо Ибн Масудга барып такалып атат да, Ибн Аббас, Ибн Масудтарга. Демек Ибрахим Нахайды имам Азам өзү окуган экен. Кийин Ибрахим Нахай каза болгондон кийин ошол Хаммад ибн Абу Сулайманда 18 жыл илим алган экен. 18 жыл Хаммад ибн Абу Сулаймандан илим алган. Ошондуктан өзүнүн баласынын атын дагы Хаммад деп койгон. Ал эми ушул Фикхул Акбар китеби ошол имам Азамдан өзүнүн баласы Хаммад риваят кылгандыгы айтылат экен. Алымдар ошону айтышат. Анткени адамдын келечеги акыйда илиминен көз каранды. Мындан кылт десе кырдан кулап кыйраш анык дейт. Караңыз, анткени адамдын келечеги акыйдага көз каранды. Демек сенин дүнүйө акыретте бактылуу болушуң же бактысыз болушуң бул акыйдага жараша болот. Окуган намазың, туткан орозоң кийинки очередте биринчи акыйда. Биринчи акыйдаң туура болуш керек. Акыйдаң туура эмес болсо, туткан орозоң, салган мечитиң, кылган ажылыгың бир тыйын болуп калыш коркунучу бар. Ошондуктан Молдо Сабыр да ошону сезгендиктен бул жерде мындай деп атат. Анткени адамдын келечеги акыйда илиминен көз каранды. Анткени акыйда илимине ушунчалык деңгээлде адамдын келечегинин көз карандылыгы бар. Анткени неге дегенде акыйда туура эмес болсо, анда жашооң текке кетти да. Мындан кылт десе кырдан кулап кыйрашы мүмкүн. Көрдүңүзбү? Акыйдадан кичинекей тайдыңбы? Болду, сен асканын бооруна барып, асканын боорунан кулап түшкөн сыяктуу кулайсың дейт. Акыйдадан кулаган адам өзү коркунучтуу болот экен. Ошондуктан анткени акыйда туура эмес деген сөз бул уже адаштык деген сөз да. Фикта бир нерсени туура эмес кылып алсаң, аны оңдосоң болот. Намазда жаңылып калсаң, сажда саху менен оңдойсуң. Ал эми акыйдада туура эмес кете турган болчу болсо, бул өтө оор болгондуктан ушул нерсени айтып атат. Ошондуктан акыйданы биз негизги карапайым зарыл болгон мусулмандарга, зарыл болгон акыйданы билип алуу, урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбыздын мойнубуздагы милдет. Илмул хал парз. Биз айтабыз го, илмул хал парз дейбиз. Илмул хал дегенде бул кандай илим десе, ар бир адамдын өзүнө жараша деңгээлде адал арамды билип алуу парз. Алымдар билген илимди карапайым мусулмандар билсин дебейбиз. Алымдар билген илимди ал алымдар билет, аны карапайым эл түшүнбөйт дагы.
аны түшүнүш үчүн алар сыяктуу 20-30 жыл окуш керек. Анан ошондо түшүнүшү мүмкүн. Болбосо карапайым элге зарыл болгон акыйдалар бар. Мына ошону билип алыш керек болот. Мисалы бир мезгилдерде акыйда илимине байланыштуу Куран Кудай Тааланын сөзү, муну жаралган деп айтып болбойт деген көз караш үчүн көптөгөн сунни аалымдардын башы алынганына карабай, туура акыйдада бекем туруп айткан сөздөрүнөн кайтпаган. Акыйкатты сактап калууда сөздүн күчү канчалык маанилүү экендигин ушул жерден байкасак болот дейт. Мен жалпы көрөрмандарды ошонун ичинен эгерде анча-мынча молдокелер көрүп аткан болчусу, мен ушул нерсеге чакырат элем, акыйдабыз үчүн күйөйлү. Кээ бир учурда кээ бир адамдарга таң каласың, өздөрү молдо кишилер, бирок акыйдага күйбөйт. Акыйда менен иш жок, намазды окусо болду, мусулман да деп атат. А бирок ошол эле кезде азыр хадисте айтылган менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт, бирөөсү гана фирка нажия, кутулуучу фирка, башкасын баары адашкан десе, азыр 70 эмес, азыр 700 болуп кетти. Айланайын канча мусулман болсо ошончо түшүнүк, ошончо акыйда болуп кетти. Бүт бардыгы Куранда да жок, сүннөттө да жок, мурунку мазхабтарда да жок көз караштар азыр жайылып кеткен да. Азыр акыйдага болуп көрбөгөндөй мээнет кыла турган учур болду. Элге биз аалымдар айткан акыйданы айтпай эле, элге биз ушу карапайым элге жеткиликтүү болгон жөнөкөй эле нерсесин айтыш керек. Ал аалымдар окуй турган, аалымдар талаша турган акыйдал илмул калам майданы, акыйда майданы ал башка майдан. Ал илимдүүлөрдүн майданы. Биз жөн эле карапайым элге зарыл болгон негизги эрежелерди берип калганга аракет кылсак жакшы болот. Ошондуктан жалпы молдокелерди мен ошол нерсеге чакырат элем. Ушул нерсенин үстүнөн иштешибиз керек. Анткени азыр ушунчалык интернет аркылуу ушунчалык туура эмес акыйдалар, көз караштар ушундай каптап келип атат. Ошол көз караштарды намаз окубаган адам эмес, жоолук салынбаган адам эмес, именно намаз окуган, жоолук салынгандар өздөрү таркатып атат. Өздөрү билбейт. Же бир медресе окуган эмес, же бир устаздан окуган эмес, бирок келип алып ар кандай философиялык көз караштарды, ар нерселерди таркатып, сен мындай кылсаң мындай болот, андай кылсаң мындай болот деп туруп, ислам акыйдасына каршы келген бир түшүнүктөрдү адамдарга, мусулмандарга таң болуп, мусулмандар өздөрү азыр мындай баштары маң болуп, каяка барып кимди ээрчирин билбей калды да. Ал эми ошо акыйдабыз туура болсун десек, мынакей ошол имам Азамдын, ушул биздин Матуриди акыйдаларын бекем окуп түшүнүп алсак, анда уже сен акыйдаң бекем болгондон кийин сен уже козголбойсуң. Канчалык селкилдесе деле сен бекем бойдон тура бересиң, анткени сенин фундаментиң бекем. Ошондуктан келиңиздер, иншалла ушул китеп аркылуу Кудайым тилибизге акыйкатты салып, Кудайым тауфик берип, ошол карапайым мусулмандар билиши керек болгон, зарыл болгон маселелерди сырттан эртең күнү бизге бирөө келип туруп башыбызды айлантканда ошолорго ээрчип кетпей тургандай, керек болсо аларга тиги татыктуу жообун берип, кайра аларды ойлонтуп, алардын туура эмес бир багытта экендигин түшүндүрүп кое тургандай деңгээлде акыйданы билип алсак, бул өтө чоң нерсе болот, өтө чоң жетишкендик болот. Кийинки сабактарда жолукканга жери баардыгыбыз сак саламат болойлу. Аллахым кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын, туура жолдон адаштырбасын.